Кезектеги автоунааны оңдоо жүрүп жатат. Бул ишти 17 жаштагы Юлдуз Байбабаева аткарууда. Кыз бала машина оңдоп жатканы көпчүлүк айдоочуну таң калтырат. А бирок бул жерде уста айым бар экенин билгендерге көнүмүш атат. Юлдуз сыяктуу автоунаа оңдогон айымдар чанда кезигет. Бул иш оор жумуштардын бири жана ар бир эле айдоочунун колунан келе бербейт. Өз кесибин сүйгөн Юлдуз үчүн бул жөн гана хобби. Билбейм, ошо атам иштеп атканда мен дагы кызыгып чыгып карап турат элем, анан көрүп, аздан мен дагы кызыгып, анан өргөнүп калдым. Анан келди секин озун кылып өргөнүп кеттим. Просто хобби бул, мен кызыгам ушул ишке. Просто. Бир автоунааны оңдоого каарманыбыз эң көбү 1 саат коротот. Карбюратор, инжектордон тарта моторуна чейин оңдой алат. Ар бир келген унаага дыккаттык менен көңүл буруп, аны түзөтүүгө аракет кылат. Каарманыбыздын бул кесипти аркалап калганына атасынын салымы чоң. Айбек мырза бул тармакта 25 жылдык тажрыйбага ээ. Кызынын билбей калган учурларында кеңештерин айтып турат. Юлдуздун бул жумуш менен алектенип калышына атасы эч кандай каршылык көрсөткөн эмес. Кызымыз кичинелигиден ашы бир 10 жашларда машина менин атрафында жүрөт эле. Анан кылып өзү өргөн болуптур. Tezde kılıp yürüp, menге жардам берип жүрөт. İş köpeyip ketkende жардам берет, чыгарып берет, коет, кылат. Жакшы жаш, талант бар. Бизде жок бул нерселер да бар да. Юлдуз унааны оңдоп жаткан учурда адамдар кызыгуу менен карап турат экен. Анткени айымдардын бул иш менен алектениши көпчүлүк үчүн жаңылык. Бул өзгөчөлүктөн сырткары. Унааны мырзаларга караганда да жакшы оңдойт дешет кардарлар. Мен биринчи көргөндө таң калгам, кыз бала оңдой албайбы депчи. Бирок оңдоп бүткөндөн кийин көрдүм машинаны. Эркектерден калышпай эле жакшы оңдойт экен. Бирок ушу бизде Ош шаарында бир эле кыз болсо керек, устаданчы. Кыз балага бирок бир ишенбей эметип анан. Азыр жакшы бирок. Машина жакшы азыр. Минип кеткенге даяр болуп турат да машина. Дайым келип турасыз? Дайыма келип турабыз бул жергечи. Дайыма келип оңдотуп кетип турабыз машинанычы. Айрым учурларда каарманыбызга өз унаасын оңдоткусу келгендер көбөйүп, кезекке туруп кетишет. Ал бул кесип менен чектелбестен бош убактысында апасына да жардам берүүгө үлгүрөт. Үйдө дагы иш кылам. Апам менен нан жабабыз. Ошо бул иш болгондо атам чакырганда атам алдыга, апам чакырганда апам алдыга, ошондой кылып экөөсүгө тең жардам берип жүрөм. Уда буйрса ошо ишти кылам. Апам менен нан жабып ошондой иш кылам. Буну дагы кылып турам эми, тааныган билгендер болсо келсе, кылып бер десе, ошондой кылып берип турам. Мындан сырткары каарманыбыз музыкага кызыгат. Репертуарында азырынча бир ыр бар. Учурда кийинки ырларды жаздырууда. Ал эми келечекте атасына унаа оңдоодо жардам берүүнү улантаарын, бирок башка кесипти тандап кетээрин айтат. Эң башкысы айымдар деле оор жумуш кылууда. Мырзалардан калышпайт дейт Юлдуз Байбабаева. Эрмек Муратбек уулу, Азан Бузриков, Ынтымак.